Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардамымен үч негиздеп кабырда суралган, адам кабырда сурала турган, Роббин ким, динин кайсы, пайгамбар ким деген ушунун тегерегинде болгон. Мына ушул нерсе менен адам түшүнүп, билип, жашоосунда жашай турган болсо, ийгиликтүү жооп берет дегенбиз. Адам өзүнүн жаратуучусун билүүдөгү биринчи негизде жүрөбүз дагы деле. Анан бул автор бул жерде эгерде сенден үч негиз билүү важип болот дегенде кайсылар дегенде эмне деди? Аллах тааламды билүү жана ислам динди далил менен билүү жана пайгамбар алейхиссалату вассалам таанып билүү. Анан бир адам келип сиздерден деле сураса, мисалы Роббин ким десе, Аллах тааламды билүүдө эмнелер далалат кылып турат? Биз айттык, мусулман адамга Куран сүннөт жетиштүү. Курандагы аяттар, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө берген далилдер, багыттар толо. Жана ошондой эле Аллах тааламдын жаратууч экендигине, Аллах таалам Робб экендигине далил дагы эмнелер болот экен? Адамдын акылы да. Жана ошондой эле жер бетиндеги аламат белгилер. Асман, жер, күн. Себеби дегенде акыл эмне дейт? Акыл бир нерсени көрүп, бул өзү эле жаралып калган дегенсе, акылга сыйбайт бул нерсе. Акыл аны туура көрбөйт. Жөндөн жок, өзү эле бир нерсе жаралып калбайт. Кайсы нерсени көрсөң, ал эмнеге белги? Ошонун ээси бар экенине белги. Жөн эле өзүнөн өзү бир нерсе жаралып калбайт. Адам мисалы жолдо басып баратсаң, же кардын үстү ийизди көрсөң, эмненин ийизин көрсөң эмне дейсиң? Бул жерден адам ийизин көрсөң, адам өттү дейсиң. Малдык өтсө, мал өттү дейсиң. Туурабы? Ийис эмнеге далалат кылып турат? Ошол жерден бирөө өткөндүгүнө далалат кылып турат. Жана ошондой эле бир нерсени көрсөң, ошол нерсенин жөн эле өзү түшүп калган, жөн эле өзү пайда болуп калган десең эмне дейт? Акылга сыйбайт. Эч ким ал сен менен макул эмес. Ошондой чырайлуу жасалган, жаралган 7 кабат асман, ай, күн, могу, күн, түн, жаңылышпай, кечикпей, кышы кыштай, күзү күздөй, жаз жаздай, жай жайдай, күнү күндөй, түнү түндөй, өзгөрбөстөн күнүн артынан түн келип, түнүн артынан күндүз келип, ушунун баардыгы бир адам келип жөн эле өзү болуп калган, ааламда взрыв болгон, анан пайда болуп калды десе эмне дейт? Көк мейгесин дейт. Жөнөкөй эле мына зарядканы өзү эле жаралып калган, өзү эле ушинтип пайда болуп калды десең, планшетти эмне дейт? Ошон үчүн жанагы атеисттер болобу, алар кээде Куранга ишенбейт. Мен ишенбейм Куранга дейт. Мен пайгамбарыңа да ишенбейм дейт. Роббиңе да ишенбейм дейт. Акыл эстүү адам болсо айтасың, мен Куранга ишенбейт экен, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ишенбейт экен. Акылы бар да. Акыл эмнеге танбайт да. Жана ошондой эле асман жерлерди карап, ошол менен акылый дагы анан белгилер менен да сүйлөшсөң болот. Ушул нерсеге Аллах таалам өзү дагы кабарлаган да. Ошон үчүн аятул кауния деп коет, аяту шар'ия деп. Шариаттагы белгилер Куран аят хадистер. Ал эми ааламдагы аламаттар бар. Ушунун баары эмнеге белги экен? Эмнеге? Ушул ааламдын ээси бар экенине белги. Ээси бар экенине белги. Автор дагы бул жерде ошону айтып, эгерде Роббин ким десе, мен Роббим Алла деп жооп бер дейт. Ал деген ушундай Робби, ааламдардын жалпы Роббиси. Ааламдардын жалпы Роббиси. Робб деген эмне дедик? Робб деген тарбиялап, өстүрүп, көзөмөлдөп, жоктон бар кылып, ырыскысын берип, ошентип көзөмөлдөп турган. Кечээки сабакта баланы азыктын сүрөттөдүк. Эненин боюнда 9 ай болушу, ошо кан эриң денелерин эч кандай зыян албастан киндиги менен азыктандырылышы, андан чыгып алып 2 жыл бою эненин сүтүнөн дагы ошончо кандан бөлүнүп аппак сүттү 2 жылдап ичиши зыянга учурабастан. Ошонун баары ким азыктандырып турат? Аллах таалам өзүнүн кудурети менен. Роббил аламин. Бини деген Аллах тааламдын немат десе эле билгиле, Аллах тааламдын жардамы, Аллах тааламдын рызкысы, Аллах тааламдын көзөмөлү. Робб деген ушинтип өстүрүп чоңойтот. Ааламдардагы деңиз жаныбарлар болсун, курт кумурскалар болсун, хайвандар болсун, адамдар болсун, рызкысы ким колунда экен? Аллах тааламдын колунда. Роббим Аллах, ал мени тарбиялап жаратты. Жана ааламдардын Роббиси өзүнүн ырайы менен берип атат. Андан кийин айттык, ушуларды моюнга алган адам кимде ким? Аллах тааламга жаратты, ал рызкыны берип турат. Ал ааламды жараган. Мына ушундай, мунун баардыгы эмнеге далалат кылып адамга айтат? Эгер мунун моюнга алган адам жаратууда жалгыз, Аллах таалам кудуретинде жалгыз, рызкы берүүсүндө жалгыз экен. Аллах таалам ааламды жаратканда да өзү жалгыз. Эч кандай шериги жок деп адам моюн алгандан кийин маселе ушул, сен эми ибадатыңда жалгызда деген маселе да. Ушунун баардыгын бизге
Алла Таалам Куранда эмнеге буларды асманды жаратты, жерди жаратты, күндү жаратты, ааламды жаратты, өзүнүн жакшылыгы менен жаадырып турат деп ушунун баарын айтууда эмне бизден талап кылынып атат? Ушунун баарын моюнга аласыңар, эй адамдар. Ушунун баарын билип турасыңар. Анда эмнеге мага жакындоодо, мага ибадат кылганда шерик кыласыңар деген сөз да. Эмнеге шерик кыласыңар? Кандай менин жалгыздыгыма ишенгендей, так ошондой жалгыз өзүмө ибадатты арнагыла деген маселе да. Ал эми көп мушриктер Аллахка шерик кошкондордун маселеси Аллах Тааламды таанууда эмес, Аллах Тааламды билүүдө эмес, Аллах Тааламга күч кудуретти жаратууларды арноодо эмес. Эмнеде шерик кылган? Ибадатта маселе. Эч бир мушриктер келип Аллах менен дагы бир кудай бар, ошолор ааламды башкарат. Аллах менен дагы бир кудай бар, ошолор жаратат деп Аллах Таалам рубубиятында, руб деген сыпатында шерик кошкон эмес. Маселенин баары Аллахка жакындоодо, ибадат кылууда. Эми ибадаттын түрү көп да. Көп адамдар ибадатта неден жаңылышат? Ибадат десе ойлойт, мечитке кирип барып намаз окуп койсом, ушул ибадат дейт. А калган күндөрүңчү? Кой сойгондогу ибадатың, корккондогу ибадатың, үмүт кылганда ибадатың, дуа кылганда ибадатың, жалынып жалбаргандагы ибадатың. Канча ибадаттын түрү көп да. Жүрөк амалдарында эле өзү бир 30-40 ибадат. Тилдеги ибадат, анан денедеги ибадаттар, жүгүнгөнүң, сажда кылганың, жакындой деп жана береке сураганың, жакшылыкка жетүүдө, жамандыктан оолак болууда. Ошон ба адамдар эмне ибадат десе эле орозо, анан намаз тойлогон. Сенин жашооң ибадат. Аллахка болгон жакындооң. Ошол нерседе эч нерсени шерик кошпо, жалгыз Аллах Таалам өзүнө гана арна деп. Ошон үчүн беде автор эмне деди? Ал менин мына ушундай ааламдарды жараткан, ушинтип көзөмөлдөп турган, ырыскысын жаадырып турган Аллахым, ошол менин сыйынуучу затым деди. Андан башка сыйынуучу зат жок. Эмнеге? Себеби биз ла илаха иллалло дегенде тастыктоо менен жокко чыгаруу деп айтканбыз. Ушул нерсе бул экөө болбосо, анда келменин дагы мааниси чыкпайт. Тастыктоо деген эмнени тастайсыңар? Жалгыз Аллах Таалам өзү гана ибадатка татыктуу экенин адам тастыктойт. Тастыктоо өзү эле жетишсиз. Жокко чыгаруу да бар, Эмнени жокко чыгарабыз? Аллахтан башка сыйынуучу заттардын баарын жокко чыгарабыз. Эгер жана тастап койсоң, анда эмне болуп калат? Мушриктердин ишени болуп калат. Мушриктер деле ишенген да. Аллах ибадатка татыктуу деп. Бирок жокко чыгарган эмес өздөрү мушриктерин. Жокко чыгаруу өзү эле жетишсиз. Жалгыз Аллахтын өзү гана ибадатка. Ошон үчүн ияка набуду ва ияка настаин деп айт. Куранда Фатиха сүрөсүндө сага гана сыйынамын, сенден гана жардам сурайм. Эгерде беден жокко чыгаруу тастоо болбосо, сыйынамын сага. Булдан кийин дагы эмне маани чыгат? Башкаларга да сыйынса болот деген сөз болуп чыгат. Ошон үчүн ал менин сыйынуучу затым, сыйынуучу Роббим, андан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок деп. Ошондой эле алхамдулиллахи роббил аламин, ааламдардын Роббиси Аллахка мактоо болсун дегенде айттык. Мактоонун түрлөрү бар, Аллахка болгон мактоо, адамга болгон мактоо айырмасы бар. Адамга болгон мактоо эмнеге айтабыз? Же сага бир жакшылык кылды, же ал адам өзү жакшы адам. Ошонун көлөмүндө гана мактоо айтасың. Мисалы айтсаң, баланча адам беришен экен деп. Сага берди, берген жок. Сен башка бирөөгө жардам берип атканын көрдүң. Беришен экен, ошол деңгээлде айтасың. Же сага бир жардам берсе, бул адам жакшы адам экен деп айтасың. Аллахка болгон мактоочу чексиз. Бүт мактоону арнайсың, бул биринчиден. Экинчиден, Аллахка болгон сүйүү менен мактайсың. Үчүнчүдөн, Аллахка болгон улуктоо, даңктоо менен мактайсың. Төртүнчүдөн, жалынып жалбаруу менен мактайсың. Мындай мактоону адамга арналбайт мындай. Көрдүңөрбү? Ошол айырмалап билиш керек. Аллахтан башканын баары эмнеге кирет экен? Ааламга кирет. Периштелер ааламы, айттык го, жылдыздар ааламы, галактика, бүт деңиздер, курт-кумурска аалам, шылп аалам эмне экен? Көп экен. Аалам көп. Аллахтан башканын баары аалам болот. Ошо ааламдын ичине сен киресиң, кирбейсиңби? Киресиң. Аллахтан башканын баары аалам. Ошонун ааламдын бир бөлүгү. Ошон үчүн Аллах Таалам ааламдардын Роббиси. Анан суроо келет десе, кантип эми ушул Роббиңди билдиң десе, эмне деп айтат экенсиңер? Аяттары менен жана махлукаттар менен билдим дейт. Булар эмнеге далил болот? Адамдын акылы менен. Биз Куран аят хадистен мурун эмнени айтып атат беде? Аяттар дегенде эмнелер дедик? Аламаттар менен, анан махлукаттар менен. Кайсы махлукатты көрсөң, ал эмнеге далил болот? Анын жаратчысы бар экендигине. Махлукат өзү эле жаралып калабы? Жаралбайт. Ошо эки нерсе, аяттары менен. Аят деген эмне? Эмнени айтып атабыз? Куранда аят айтып атабыз беле? Жок. Аяттар десе шариат аяттар деп айтылат,
шар'ий аяттар дегенде Құран, хадистер кирет. Ал эми макулукаттар менен жана аяттар деген бул белгилер менен деген сөз. Асман, жылдыз бардыгы могу жер бетиндеги бар. Эмнеге аят экен? Аллах Тааламга. Аллах Тааламдын бул аяттары болот. Себеби Куранда көп чакырыктар бар. Эй, түнгө асман карабайсыңарбы? Эй, күнгө карабайсыңарбы? Айга карабайсыңарбы? Эгерде мен силерге элестеткиле айтат бир аят. Күндүздү түн кылдырбай, кыямат кайымга чейин силерге күндү жарык кылып, чакчайтып кылып койсом, эмне болмоксуңар деген. Элестеткиле, кыямат кайымга чейин силерге түндү келтирип, күндү алып келбесем, эмне болмоксуңар деген. Буну эмнеге айтып атат Аллах Таалам? Аллах Таалам өзүнүн белгилерин, аяттарын, кудуретин эскертип атат адам баласын. Көзүңөрдү ачпайсыңарбы? Ойгонбойсуңарбы? Жалгыз Аллахка ибадатты арнабайсыңарбы? Эмнеге башка нерсеге сыйынасыңар? Эмнеге башка нерсеге жалынасыңар? Эгерде күндүздү кыямат кайымга чейин таштап койсом жаркыратып, Аллахтан башка бирөө келип силерге түндү алып келип бере алабы дейт. Эгер түндү капкараңгы кыяматка чейин таштап койсом, Кудайдан башка бирөө келип силерге жарык кылып бере алабы? Афала тубсирун, көрбөйсүңөрбү? Шүгүр кылбайсыңарбы? Укпайсыңарбы? Деп ушунун баары эмнеге экен? Аллах Таалам адамды чакырып атат. Ва мин рахматихи жа'ала лакумул лейла ван нахара литаскуну фихи. Аллах Таалам өз ырайым менен, өз жакшылыгы менен силерге түндү, күндүздү берди. Литаскуну, түнүндө эс алышың үчүн, күндүзү кыймылдашыңар үчүн. Ва литабтагу мин фадлихи. Алланын рызкын издешиңер үчүн. Ва лааллакум ташкурун. Аллахка шүгүр кыларсыңар дейт. Ушундай Алла неаматтарын, жакшылыктарын эскертүү менен биз эмнеге эскерилебиз? Ушундай кудурет, ушундай жакшылыкты берген ааламдардын Роббисине кантип ибадатты тунук ыхлас менен жалгыз өзүнө арнабайын деп адам ойгонуш керек. Ушунун бардыгы күндүз, түн, ай, күндүз махлукаттары, 7 кабат асман, 7 кабат жер, асмандагы нерселер, жердеги нерселердин бардыгы эмнеге далил экен? Жаңа айттык го, Роббиң ким деген? Роббим Алла. Ал мени жараткан. Каныгы кантип билдиңиз? Аяттары менен, махлукаттары менен билдим деп автор мындай жаш балдарга муну ушундай жалпак тилде жазган. Мисалы араб өлкөлөрүндө, Сауд Арабияда муну 7 саттагы балдар айтып берет да. Азыр бирөөдөн Роббиң ким десе, кайсылакташ мүмкүн да. О, Роббим Алла, бирок Роббим Алла экен, эмне менен билдиң сени Роббиң экен десем эмне дейсиң? Мына ошону жалпак тилде автордо үйрөтүп берге жазган. Сөй дегенде иддиа деген бар, мен мындаймын деп койсо эле, ал ошондой болуп калбайт. Адам бир нерсе айтканда ошол нерсеге эмне кылыш керек? Далилдүү болуп сүйлөш керек. Болбосо ар ким эле жар салып сүйлөй берет. Мен Роббим Алла деп айткандан кийин анын кайсы нерсени билдим дегенде ошо далилдерди автор келтирип атат. Алланын махлукаттарынан өсүмдүктөр да бар. Өсүмдүктөр эмне кылып турат? Жаңыланып турат дейт. Аны биз көрүп турабыз, күз келгенде курайт, жазда кайра чыгат. Деңиз жаныбарлары бар. Куранда Алла Таалам эч нерсе өзүнөн өзү жаралбасын айтып, Тур сүрөсүндө 35-36 аятында айтат: "Ам хулику мин гайри шейин ам хумул халикун." Алар эч нерсесиз, жаратуучусу жок эле жаралып калды эле дейт. Муну кимдерге айткан? Мушриктерге айткан. Мен жаңылбасам, Мутайм кайсы бир сахаба ушул аятты көргөндө жүрөгүм жарылайын деп калды деп угуп туруп иманга келтирген да. Ушул аятты угуп. Алар эч нерсесиз, не жаратуучусу эле жок эле жаралып калды эле. Жалар жаратуучубу деген. Ам хулику мин гайри шейин ам хумул халикун. Ам халакус самавати вал ард балла юқинун. Же асман жерди жаратыптыр балар. Сурачы дейт. Ар бир Аллахка шерик кошуп, Аллахтан башка сыйынган нерсеге ушундай махлукаттары барбы? Ушундай бир кудуреттери барбы? Жок дегенде алар бир чымынды жарата алабы деп Аллахтан чектейт. Жок дегенде булар өздөрүн жаратканбы? Жок деген. Өздөрүн да жараткан эмес, чымынды да жарата албайт. Анан кантип ага сыйынасыңар дейт. Кимди Алла Таалам ушундай рубубия сыпаты, ушундай аяттар белгилер болгон деп чакырыктар көп болгон. Субханалла, адамдын мээси айнып калса, Алла Тааламды таанып, билип, көрүп турса деле, эмне кылып берет экен? Ширк кылып бергендер тарыхта кездешти. Андан кийин аяттардан айттыгы, дүйнөдөгү, ааламдагы аят белгилери бар, анан шариаттагы. Шариаттагы дегенде эмнелер кирет? Аллах Тааламдан түшкөн вахий кирет. Куран аяттары, анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери. Ушунун бардыгы жалгыз Аллах өзү бар, жаратуучу өзү бар деп жаңы бирөөнүн мисал катары Кысас сүрөсүндө мисал келтирбедикпи? Эгерде түндү кыяматка чейин таштап кое турган болсо, Аллахтан башка бирөө келип силерге жарык бере алабы? Күндүздү Аллахтан кыяматка чейин таштап койсо, Аллахтан башка бирөө келип түн кылып түн бере алабы?
Алла Таалам өз ырайы менен силерге күндү, түндү берди деп. Бул эмнеге далил? Шария. Курандагы Алла Тааламдын жалгыз экендигине, Алла Тааламдын кудуретине эскерип атат. Шейх бул жерде де эскерип атат. Мына күн келип атат, түн келет. Кандай иреттүү, тартиптүү нерсе дейт. Бул Алла Тааламдын данышмандыгынан. Аламдардагы адамдардын бар топтолуп туруп жарык бере албайт. Берсе да бир бишектин бир бурчуна бериши мүмкүн, же бир районго бере алат. Жарык дегенде могу күндүздүн жарыгындай кылып ааламга жарык бере алабы? Бере албайт. Элестеткиле күндүз жок болгондо, же ол күндүн нуру болбогондо адамдар давно өлүп калмак. Эч нерсе өспөйт. Эч нерсе жашоо жок. Элестеткиле түн болбогондо, кечкери жарык болуп тура бергенде. Кандай болмок? Анан автор эмнени келтирди? Андан ары Курандагы Фуссилат сүрөсү 37-аятты келтирди. Алла Тааламдын Роб экенине, Кудай экенине, жаратуучу экенине, сыйынууга татыктуу зат экенине дагы бир далил болгон аяттарды келтирет. Omин ayatihi leylu wan nahar wash-shamsu wal qamar. Анын белгилеринен түн жана күндүз, ай жана күн деди. Күнгө сыйынбагыла, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Айга да сыйынбагыла. Аны жараткан, эмнени жараткан? Ай менен күндү жараткан Аллахка сыйынгыла деди. Аллахка жүгүнгүлө деди. Аллахка сажда кылгыла деди. Ин kuntum iyyahu ta'budun. Эгер силер чын эле Аллахтын өзүнө гана ибадат кыла турган болсоңор, айга күнгө сажда кылбастан Аллахтын өзүнө сажда кылбайсыңар. Эмнеге? Себеби мушриктердин арасынан күнгө сыйынгандар көп болчу да. Мушриктердин арасынан айга сыйынгандар. Түн келсе айга жүгүнүп, эртең менен жарык чыкса кимге жүгүнөт? Күнгө жүгүнгөн. Ушул асманды карап, ушу эки чоң махлукат деп, себеби Алла Тааламдын адам баласына берген мондай далалат кылып көргөзгөн махлукаттардан эң ажайып эки нерсе бар. Бул не? Ушу ай менен күн. Түн келгенде айды карап коркушуп жүгүнгөн. Айлардан көрдүң беле? Кээ бир кемпирлер ай келгенде де жүгүнө бергенде көргөн. Айдан аман, эсен, жылдан эсен, айды карап алып, онго жакын жүгүнгөн кемпирлерди көрчүм айылдан. Мал кезде жаш кезде түшүнгөн жокпуз да. Кайтып кете жана рүкү кылганда кайра жүгүнгөндөрдү көрдүм. Анан күнгө сыйынгандар бар. Мына Иран элинде ислам келгенче булар не күнгө сыйынып келген. Отко сыйынып келген. Анан Алла Таалам чакырып атат, ошол эки нерсени жараткан махлукат жараткан жаратуучуна сыйынбайсыңар? Жаратуучуна жүгүнбөйсүңөр? Жаратуучуна сажда кылбайсыңарбы деп. Сун Аллахиллази аткана кулли шей. Кандай Алла Таалам жаратып койгон нерселер тыккан, чырайлуу, керемет. Ушул жараткан эгесине, жаратуучуна сыйынбайсыңарбы деп. Күндү мен силер үчүн кызмат үчүн жараттым го. Айды мен силердин пайдаңарга жараттым го. Жылдарды, айларды билиш үчүн, ажылык убакытын билиш үчүн, орозону билиш үчүн. Түндө да айдан эмне кылат? Айдын пайдасы бар. Жолду ишилип биз билбеген канча махлукаттарга күн менен айдын пайдалары бар. Аларга силерге сажда кылып, ошолорго ибадат кылыш үчүн жараткан жокмун? Ошол ай менен күндү жараткан эгесине сыйынгыла деп Аллах Таалам чакырган. Муну менен мушриктердин жолу, ибадаты туура эмес экенин Алла Таалам баяндап, эскертип, бул аяттарды түшүргөн. Андан кийин силердин Роббиңер ким дегенде, Роббиңер бул асмандарды, жерди жараткан. Андан алы өзүнүн аршына көтөрүлгөн. Силерге түндү берет, түндүн артынан күндүздү берет. Айды, күндү жараткан, асмандарды, жылдыздарды жараткан өзүнүн буйругу менен. Аламдардын Роббиси берекелүү Аллах Таалам деп Араф сүрөсүндө 54-аятта эскерет. Бул аятта адамдар эмне кылган? Үчкө бөлүнөт. Мунафыктар, анан кийин мушриктер, анан момундар. Эй адамдар, Аллах Таалам асман жерди жаратты го, күндү айды жаратты го. Ушул жараткан Аллахтан коркуп, жалгыз өзүнө ибадат кылбайсыңарбы? Я юханнасу убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Эй адамдар, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө ибадат кылгыла. Аллах Таалам силерди жараткан, силерге чейинкилерди жараткан. Аллахтан таква болосуңар. Аллази жа'ала лакумул арда фироша вас-самаа бина'a. Силерге жерди төшөктөй кылып төшөп берди го. Асманды терек кылып берди го. Жерден канча деген өсүмдүктөрдү чыгарып берди силерге рызкы кылып. Эми Аллахка эч нерсени теңдебегиле. Билип туруп Аллахка эч нерсени шерик кылбагыла деген чакырып. Аллах Таалам эй адамдар дегенде эмнени дайыма камтыйт дегенбиз? Эй иман келтирген адамдар дегенде. Аллах Таалам бир буйрук берейин деп атат. Же бир нерседен тыяйын деп атат. Эстеп кал, буйрук берейин деп атат аткарышың үчүн, тыяйын деп атат тыйылышың үчүн. Ушул Аллах Таалам рубубияттарында ибадатына чакырууда адамдар не дедик? Үчкө бөлүндү. Момундар, анан мушриктер, анан эки жүздүүлөр. Капырларга белгилөө ишенбегендерге. Момундарды эмне деди? Алла Таалам сыпаты. Алар гайыпка ишенет, акырет күнгө ишенет. Алар чыны кутулуучулар деген. Улайика аля худан мин раббихим
улаика хумул муфлихун. Алар Аллахтан берилген хидаятта, нурда болушат, жана алар кутулуучулар. Эмнеден кутулуучулар? Тозоктон кутулуучулар жана ийгиликке жетүүчүлөр. Ал эми капырлар билип туруп же билбей туруп, кыскасы ишенбегендер. Ачык капырчылыгын айкындагандар. Инналлазина кафару саваун алейхим аңдартахум ам лам тундирхум ла юминун. Аллахтын аяттарына. Аллахка капыр болгондор эскертесиң, эскертпейсиң, алар баары эмне кылбайт? Ишенбейт. Аларга ая шар'иябы, ая кауниябы, аламдагы белгилер болсун, Курандагы белгилүү аяттар болсун, аларга эч пайда бербейт. Анан мунафыктар, алар кимдер? Алар эки жүздүү адамдар. Капырлар менен де бирге эмес, момундар менен де бирге эмес. Сыртынан момундарга жолукканда биз мусулманбыз дейт, капырларга жолукканда биз капырбыз дейт. Булар капырлардан да жаман, Кудай сактасын. Эки тараптын ортосунда жүрүшөт. Ошон үчүн булар тозоктун түпкүрүндө болот деп билет. Алымдар ушул аятты эң биринчи чакыруу аяты деп айтылган. Мындай чыккан буйруктан эң биринчи буйрук. Эй адамдар, жалгыз Роббиңерге сыйын кыла деген. Ибадатыңарды тунук Аллахтын өзүнө арнагыла деген. Силерди жаратты жана силерге чейин жаратты го деп. Эми коркпойсуңарбы? Таква болбойсуңарбы? Ибадатты Аллахтын өзүнө гана арнабайсыңарбы деп. Анан Алла Таала өзүнүн неаматтарын, жакшылыктарын эскерет. Бул бөлүктө биз болсо Алла Тааламдын кудуретин, анын аяттарын, аяттар дегенде эки түрлүү экен, Курандагы шар'ий аяттар, анан аламдагы Алла Тааламдын белгилери. Мына ушуларды адам билүү менен мунун баары эмнеге далил? Алла Тааламдын бар экендигине, кудуретине жана ошондой эле ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө арнайт экенибиз. Ошон үчүн бул жерде эреже бар. Кимде ким рубубияны кабыл алган адам уже илзам болот да. Милдеттүү түрдө ибадатты эмне кылыш керек? Жалгыз Аллахтын өзүнө арнаш керек. Дайыма рубубияны эмнеге көп айтылат? Эмнеге көп айтат? Алла Таалам жаратуучусун, ырыскы берүүсүн, жакшылыктарын мол. Эмнеге көп айтылат? Муну билген адам, моюнга алган адам, значит ибадатты Аллахка арнаш керек болду. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн көп айтылат да. Кээ түшүнбөйт, эмнеге адамдар көп улухията ширк кылып атса, ибадатта. Эмнеге рубубия көп айтылат дейт да. Хотя рубубияда адамдар ширк кылбайт го деп чаташат да. Рубубияны көп эскерилүүдө эмне жатат? Сени жаратып атса, сага рызкы берип атса, сени көзөмөлдөсө, жоктон бар кылып сени жарат салатлам. Эми ибадат ошол Роббиге арнабайсыңбы деген маселе да. Эмнеге башкага сыйнасың? Жөнөкөй эле жашооңду эле. Ата-энең сени чоңойтуп өстүрдү, бактырды, октурду, чоңойтанан бүткөндөн кийин чоңойтуп башка бирөө мен ата-энем десең, сен туугандарың, ата-энең, жакындарың кабыл алабы мисалы? Көкмө экен дейт амал. Кантип башка жолдон бирөө эле мен ата-энем десең. Даже ошого барып жалынсаң да башка бирөө сени кабыл албайт. Кантип мен сени кабыл алам? Сен ата-энең эмесмин дейт да. Туурабы? Бул жөнөкөй мисал мындай. Анан таң калыштуусу, ушунча Алла Таалам жакшылыктарын эскерип, баардык эмнеге ушу жаратканыңа сыйын деген сөздү айтат. Ширк кылба деген сөз. Ошон үчүн мен ширк чоң күнөө мен кечирбейм деген ошол. Бизде деле жанагы кээбилер ак болуп кетип атпайбы? Болду. Сенде адам жок, мындай жок. Дүйнө үчүн кечиришет. Кечирбей үзүп салып атпайбы? Алла Таалам бүт нерсени кечирет. Ширктен башкасын бар. Ширкти кечирбейм деген. Ошон үчүн бул илимди детально үйрөнүш керек. Ийне жибин ичин сүңгүп жакшылап, жанагы жүрөк амалдагы ширктерди, тилдеги ширктерди, абалдагы ширктерди, сөздөгү ширктерди айырмалап билиш керек адам. Мындай жалпысынан эле угуп коюу жетишсиз. Себеби биз өлгөнчө шайтан биз менен күрөшөт. Ширкке чүргөнгө адамды аракет кылат. Эң биринчи кадам. Же тилиңде, же жүрөгүңдө, же амалыңда, же абалыңда. Адамды ушул жакка жыкканга аракет кылат. Аллах Таалам баарыбызды бекемдесин. Саллаллаху тааля аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.